Assalamu алейкум. Бул Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна. Биз азыр өткөндө жогорку кеңеште ыйман тобу уюштурган жыйынга катышканбыз. Ошонун негизинде бүгүн бул жакта ошол иштер боюнча сүйлөшүп, департамент консулдук служба Бишкек шаарында Тоголок Молдо 10 көчөсүнө келип отурабыз. Гүлбарчын эже жарандардын, чет мамлекетте жүргөн мигранттардын укугун коргоо боюнча бөлүмүнүн биринчи пресс катчысы. Биринчи катчысы. Биз өзүбүздүн сунушубузду айтып келдик. Бул эң эле биринчиси өткөндө билесиздер 200 баланын Москвада кармалып наркотик менен эмелери келип ыйлашкан, канча көз жаштары төгүлгөн. Ошолор боюнча биздин сунуш ушул Кыргызстандан жаштар 9-ду бүтүп, 11-ди бүтүп кеп жатышат. Алар кетип жатканда эле Кыргызстандан чыгарбастан бул жактан билет алып аэропортко барганда эле ошол жерден алар менен сүйлөшүп, биз жарым саат, 1 саат убакыт болсо дагы ошол биздин Кыргызстандан жагдай түзүп берип койсо, шарт түзүп берип койсо, аларга баргандан кийин ушундай наркотик менен аралашпагыла, баңизатка кошулбагыла, ар кандай мыйзамсыз иштерге барбагыла, барсаңар мындай болот, тигиндей болот деп алар билбей деп жатышат. Маалымат берүү, кто информирован, тот вооружен дейт. Ошол сыяктуу эле ал жака баргандан кийин ушундай бир болуп калса кимге чаласыңар, каяка барасыңар дегендей маалыматты берип, атайын буклеттерди берип, то есть бул жактан адамды бир аз болсо дагы маалымат менен дайындап, камдап, анан кийин чет мамлекетке дайрап чыгарсак. Экинчи сунушубуз, азыр мына Instagram баракчасын көрдүм. Биздин Москвадагы элчиликтин мындай соц тармакта азыр мына 21-кылым өнүгүү заманы болуп жатат. Элдин баары интернет менен барып жатат, бирок ошол жагы бир аз аксап калган экен. Ошол боюнча мына тазалыкты Жибек Каракеева кандай көтөргөн болсо, элчиликтин дагы жакшы кылган иштерин дагы элге айтып берип, эл менен тыгыз мамиледе болуп, түзмө-түз байланышкандай бир пресс катчы болсо, атайын дайындалган, ал ошол маалыматты барактарын алып барып, видео бөлүшүп, прямой эфир кылып, элдер менен түзмө-түз сүйлөшүп, алардын маселесин угуп, элчиликке өткөзүп бере тургандай. Экинчиси, колл-центр боюнча 1899 деген номери иштебейт экен. Көп жарандар мага Москвадан чалып жазып беришти. Ал видеону өткөзүп бердим. Ал боюнча дагы чара көрүлөт деп айтышты. Ал дагы мындай многоканальный болуп, элдерибиз сүйлөшүп, качан болбосун 24 саат бою байланышкандай болсун деген сунуш айтты. Экинчиси бир номер, Россия боюнча чала тургандай бир WhatsApp номер, ошол видео, фото аркылуу заявка ала тургандай. Жана биздин азыр Кыргызстанда Ген прокуратуранын сайты бар, атайын бир иш-чара боюнча маалыматты берсеңер 24 саат бою ичинде силерге жооп берет. Ошол сыяктуу эле биздин элчиликте ушундай бир сайт болсо, ошол Instagramдын профилинде тиркеп койсо, ссылкасын биздин 1.180.000 жараныбыз ошо Россиядагы, алар дагы ошого кирип сайтка калтырса 24 саат ичинде жооп ала тургандай болсо, то есть телефон чалсаң жетишпей калышы мүмкүн, балким жооп берген алар көп анткени жарандарыбыз. Бирок ошол 24 сааттын ичинде бирөө каттап жооп берип турса деген сунушубуз. Ошо андан кийин Кудай буйрса, азыр мына биздин атайын бул жакта бүгүнкү иш-чарабыз бул чогулуп, бул жактан МИДке барат экен, министр иностранных дел. Ал жактан атайын поручение берилип, анан кийин жооп угабыз. Кудай буйрса, биздин элчилик менен элдин мамилеси ортосундагы түзмө-түз байланышы болсун деген үмүттөбүз. Анан кийин бири-бирин укса, эл укса, элчилик бир маалымат, жаңылык же бир сунуш же бир атайын бир важный маалыматты айта турган болсо, ал нерсени элдер ала туруш үчүн ортодо мамиле керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, колл-центр, соцсеть, ошол эле Instagram, TikTok, YouTube, элчиликтин иштегенин дагы кандай эл билиш керек, көрүш керек, аларды дагы баалаш керек. Ошондо иш жакшы жүрөт деген үмүттөбүз. Рахмат. Сиз дагы бир кайрылып койсоңуз. Жалпы биз эмелерге да, эми биздин сиз айтып кеттиңиз жогору, биздин консулдук кызмат департаменти, тышкы иштер министрликтин эң негизги департаменти деп айтсам болот. Анткени биз чет өлкөдөгү жарандарыбыз менен биз иш алып барабыз да. Жалпы дүйнө жүзүндө. Жалпы дүйнө жүзүндө чет өлкөдө, Россияда эле эмес, дүйнө жүзүндө чет өлкөдө жарандардын укугун коргоо, ошолордун документтерин камсыз кылуу бут ошо консулдук кызмат департаменти мойнунда да. Мен айтып атышам, бул эң чоң департаменттердин бири, функциясы дагы чоң, жоопкерчилиги да чоң. Анын ичинде жарандардын укугун коргоо өзүнчө бөлүм бар.
бул жерде эми биз бөлүнөбүз, ар бир өлкөнү ар бир куратор деп коебуз. Россиянын куратору башка, Тажикстандыкы башка, ушундай ар бир кызматкер ушундай өлкөлөрдү бөлүп алган да. Анан ар бир жараныбыздын үнүн угуп, ар бир жараныбызга тийиштүү чара көрүү ушу биздин милдетибиз да. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, эмне үчүн ошо элчиликтерде эл көбөйүп атат акыркы жылда. Мына быйылкы жылы 21-жылдан баштап, жана айтып кеттим, 21-жылы март айында бизде токтом чыккан, өкмөттүн токтому чыккан. Ошо токтомго ылайык биз бир топ консулдук кызматтардын тарифин азайттык, баасын азайттык. Ошондой эле ошого улам тиги консулдук кызматтын мындай өркүндөтүү жолун алып, аны документтерди ошо өкүлчүлүктүн өзүнө эле берүүнү чечтик да. Кыргызстанга келип отурбайт. Кыргызстанга келип отурбайт, Кыргызстанга жиберип отурбайт, паспортду ошол жерден алып атышат. ID паспорт мурун берилчү эмес, ID паспорту ошол жактан алып атышат. Айдоочулук күбөлүк берилчү эмес, ошол жерден алмаштырылып атат. Берилүү деп айтуу туура эмес, алмаштырылып атат да. Суроо келсе, ошо элчиликке барат, ошол жерден алмаштырып кетет да. Канча убакыт алышат негизи процедура боюнча? Мен процедураны мен азыр так айта албайм, анткени ар бир өлкөдө баягы адамдын кайрылуусуна жараша да, количество санына жараша. Москвада менимче ушул бир 2 жуманын ичинде же 1 жуманын ичинде алмаштырылат. Паспорт, айдоочулук күбөлүк, паспорттун 2 түрү боюнча. Анан справканын бардык түрлөрү элчиликтен берилет. Мурун мисалы никеге турбагандыгы тууралуу негизги справка, соттолбогондугу тууралуу дагы башка үй бүлөгө керектүү болгон справканын баары эле азыр элчиликтерден берилет. Мына ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мурун мисалы 20-жылдардын 50 миң кайрылса, мисалы эми грубо айтканда, бүгүнкү күндө 100 миң киши кайрылып атат да. Күнүгө 200 киши кайрылса, бүгүнкү күндө 500 киши кайрылып атат. Ошондуктан жогоруда силер деле айтпадыңар, жана Иман Нуру фракциясынын жыйынында элчилик эми биздин элибиз Россияда көп болуп аткандан көбүнчө көңүл негизи ошол жака бурулуп атат да. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз дагы кайрылуулар көп болуп атат. Депутаттарыбыз дагы, чиновниктерибиз дагы, мүмкүн болушунча ошо министрлик биз дагы ошол жака аябай көп көңүл буруп атабыз. Анан ошол жерде айтып кетти, что эл аябай көбөйүп атат, очередь көп болуп атат. Паспорт алганга заранее туруш керек экен. Но эми бул процедуранын баары баягы биздин дипломаттардын аздыгынан деп ойлойм. Бул силердин фракцияда жыйындан кийин биз дароо кызматтык кат менен жогорку жетекчиликке көтөрүлдүк, министрге көтөрүлдүк, бүгүнкү күнү администрацияга көрсөтүп атабыз. Биз сунуштарыбызды айттык, жана слайдтар менен мисалдар көрсөтүп атабыз. Мисалы, ошо Москвада элчиликте 9 дипломат 1.180.000 кишини камсыздап аткан болсо, Ысык Көл областынын паспорт столу канча кишини камсыздап атат. Нарын областынын паспорт столу эле. Бул жакта водительдик, айдоочулук күбөлүктү канча киши камсыздайт, элчиликти канча, ошонун баарын 9 эле киши камсыздап атат деген тарихте биз өйдө жака көтөрүп атабыз. Өтө аз да бул. Бул өтө аз. Эми бул 9-дан башка да биздин референт, жанагындай контракт менен иштегендерибиз бар, бирок баары бир жогоруда айтып кетпедимби, мен дипломатка эле укук берилген, ошо өлкөнүн укук коргоо органдары менен иштегенге, бери эксперттерге укук берилген эмес. Ошондуктан айрым учурда чектелип калып атат да иштөө эмелерчи. Ошондуктан мунун баары келип эле ошо биздин кызматкерлердин санынын аздыгында. Анан силердин бүгүнкү сунушуңар абдан жакшы болуп атат. Биз муну дагы биздин жетекчиликке көтөрөбүз. Жетекчилик өзүнүн тийиштүү тапшырмасын дагы көрсөтөт бизге. Анан ошонун негизинде дагы элчиликке биз тапшырма беребиз. Анан ошонун жыйынтыгы менен биз дайыма байланышта болуп турабыз. Мен баягы тажрыйбаман бөлүшүп кетейин, ошо соцсеттерде бир аз иш алып барып жүргөнбүз. Ошо силердин айтканыңар туура болуп атат. Ушуну активдештирип, мен өз алдымча да айтып бердим, элчилик кандай гана жумушту аткарбайт. Элчилик аткарат баардык жумушту, бирок айрым учурда сыртка чыкпай калат. Жанагындай эле бомждорду жуунтуп, тарантып, кийим алып берген, билетин кошо алып берген бүт элчилик жасайт. Бирок мунун баары сыртка чыкпай, силер айткандай баягы элчиликтин эмнеси, лицосу жакшы жагы көрүнбөй калып эле, эмне десилер, бул жигит байтымыр айтып атпайбы, иштебейт деп. Иштебейт дегенде мен элчиликте иштеген киши катары, мамлекеттик кызматкер катары мага абдан эме болуп атат, капа болуп атам да. Анткени биз күнү түн иштейбиз.
эртең менен 9-да келсек, кечинде 9-да кетебиз да. Анан ошондон кийде ошо иштебейт деген бир аз, конечно, иштеген киши дагы мындай эми оор болуп калат да. Ошон үчүн сен айткандай, силер бизге жардам берип, биз силерге жардам берсек, менимче иш алат. Бири-бирине жардам берсе, тыгыз иштешсек. Тыгыз иштесек, жардам берип, эл дагы волонтер болуш керек, жардам бериш керек. Ошондо өнүгөт. Жалгыз эле силерге жүктөп койбостон. Туура. 9 адам 1 миллион, ошондо ар бир адамга бөлсө, ошондо почти 120-130 миң адамды бир дипломат маскада карайт экен да. Бул өтө аз. 1 миллион 180 миң жараныбыз бул Ысык Көл областынан чоң. Ысык Көл областында эле эки областтын мындайча айтканда администрациясы, жанагындай службалары, паспортный стол бүт баары ошол 9 адам башкарып атат. Ошол себептен элчилик иштебейт деген сөз да ошондон келип чыгат. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Силерге буюрса биздин бийлик тараптан жогору жактан көңүл буруп, биздин элчиликтин штатын көбөйтүп, юристтердин санын көбөйтүп, дипломаттардын санын көбөйтүп, атайын пресс службасын өнүктүрүп, ошондо эл менен тыгыз байланыш болсо, биз буюрса баарын жеңебиз, баары жакшы болот. Рахмат. Силерге ийгилик, иштериңизге. Силерге рахмат.